Намаз аркылуу напсени кантип тарбиялайбыз жана кантип тазалайбыз? Ички дүйнөнүн бузукулугу бул жүрөктүн бузукулугу жана сырткы келбеттин бузукулугу бул адептин бузукулугу Кумурсканын изинен да жашыруун болгон ширктерди кандай максатта үйрөтөт? жана өзүнү жогору коюп, көрдүңөрбү, мен силерден жогорумун, силер менден төмөнсүңөр деп менсинип, текебирленип. Кантип намаз окусак, ушул биздин намазыбыз бизди ушул бузукулуктардан, жамандыктардан сактайт. Биринчи Аллах Тааланын буйругуну так кантыксыз аткарышыбыз керек. Көп окуйт дейт, анан мисалга көп намаз окубаш керек, намаз тургузуш керек дейт. Азап тозок болсун дейт. Намаз окуучуларга, намаз тургузуучуларга эмес. Бул кантип амалга ашырабыз? Канткени ушуну толук тилават кыла алабыз? Бардык аяттарына амал кылуунун жеңил желпи жолосуну Аллах Таала өзү бир аятта көрсөтүп берген. Кандай кылышыбыз керек? Биз ушул намазды окуучулардан эмес, намазды тургузуучулардан болобуз. Ошол түркүктөрсүз намазды тургузуу мүмкүн эмес. Дараттын тооба менен жүрөгүбүздү тазалайбыз, суу менен денебизди тазалайбыз. Мына ошол карадак менен таква деген кийимиңиз не болду? Иплас болду дейли. Кур'ан Карим аяттарын тилават кылуу плюс намазды тургузуу барабар напсыбыздан келе турган бузукчулуктан, напсыбыздан келе турган жамандыктан кайтарат деген формула иш жүзүнө ашат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайбыз. Урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Белгилүү бир себептер менен устазыбыз Каримбек Русулбек менен болгон маектерибиз токтоп калган болчу. Алхамдулилля, азыр маектерибиз дагы уланууда. Устаз, ассаламу алейкум рахматуллахи ва Алейкум салам ва рахматуллах. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизден Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү маегибиздин темасы бул эң маанилүү темалардын бири намаз маселеси. Намаз темасы. Биринчи эле сурооду берсем, устаз, намаз аркылуу напсени кантип тарбиялайбыз жана кантип тазалайбыз? Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын исми менен. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аламдардын Роббусуна мактоолор, чексиз мактоолор болсун. Вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Өтө маанилүү суроо бердиңиз. Бул суроонун жообуну Кур'ан-ы Каримден алабыз деген үмүттөбүз иншалла. Аллах Таала Анкабут сүрөсүндө Утлу ма ухи илейке минал китаб ва акимус салах иннас салата танханил фахшай вал мункар ва ла зикруллахил акбар валлаху я'лам ма таснаун деген. Бул аяттын кыргызча мааниси сага вахий кылынган китептин аяттарыны тилават кылгының дейт. Мындайча айтканда, Кур'ан-ы Каримдин аяттарын окугунуң, тилават кылгының. Ва акимус салах. Бул жерде намазды тургузгунуң. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда, намазды толук кандуу аткарганың. Албетте намаз бузукулук жана жамандыктан кайтарат дейт. Ушул жерде маани бере турган нерсебиз албетте намаз дейт. Бузукулуктан. Бузукулук дегенде бул жерде араб тилинде иннас салата фахша деген сөздү Аллах Таала колдонууда. Фахша деген сөздүн мааниси кыргыз тилиге сөзмө сөз которо турган болсок, бузукулук дегени. Бузукулук эки мааниге, экиге бөлүнөт. Ички дүйнөнүн бузукулугу бул жүрөктүн бузукулугу жана сырткы келбеттин бузукулугу бул адептин бузукулугу. Ошол ички дүйнөбүздү буза турган нерселердин эң негизгиси бул напсы болот. Напсы биздин ички дүйнөбүздү тактап айта турган болсок, биздин жүрөгүбүздү бузуп турат. Жана ички жүрөгүбүз, ички дүйнөбүздөгү болгон жүрөгүбүз бузулгандан кийин албетте адеп ахлагыбыз дагы бузулат. Зыян тийгизет. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Номан ибн Башир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте ала инна фи жасади мудгатан дейт. Адамзаттын денесинде бир парча эт бар. Ошол парча эт
дурус болгон болсо дененин баардыгы дурус болот. Ошол парча эт бузулган болсо дененин баардыгы бузулат. Бул жүрөк. Демек инсандын напсы ички дүйнөсүндөгү болгон жүрөгүнү бузуп турат жана ушунун натыйжасында инсандын адеп ахлагы дагы бузулат. Мына ушул жерде бир напсы инсандын жүрөгүнү бузуп турганга бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен, куттуу хадисинен бир мисал келтирели. Бул хадисти Лайстан риваят кылат. Имам Бухаринин Ал-Адабул Муфрат китебинде айтылган. Маъкал ибн Ясар радиаллаху анху менен Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр менен Маъкал ибн Ясарга кайрылып, силердин ичиңердеги болгон ширк келтирүү, шерик кошуу, кумурсканын изинен дагы жашыруун дейт. Ошондо Абу Бакр Сиддик пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканына таң калып, биздин ичибиздеги болгон ширк келтирүү, Алланы башка кудайга теңдөө эмеспи деген суроону берет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам касам ичип, "Валлади нафси биядихи, инна ширка фикум ахфа мин дабибин намл" деп экинчи жолу касам ичип өзүнүн сөзүн кайталайт. Демек ушул жерде силердин ичиңердеги болгон ширк келтирүү, кумурсканын изинен дагы жашыруун деген бул хадистин бир бөлүгүн алымдарыбыз чечмелеп, бул кумурсканын дагы изинен жашыруун болгон ширк бул кандай бир ширк деген суроо берип узатышкан алымдарыбыз. Жана бул суроого өздөрү жооп берген. Эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн деген бул кумурсканын дагы изинен дагы жашыруунураак болот. Булар жашыруун ширк. Демек, биз намаз окуйбузбу, же болбосо башка бир ибадаттарыбызды билип билбестен напсыбыздын жамандыгына, бузуку бир ой пикирине кулак салган абалда кээ бир учурларда билип билбестен эл көрсүн ибадатыбызды элге көрсөтүп, элге уктургубуз келип калат. Мына эл көрсүн деген нерсе биздин жүрөгүбүздөгү болгон нерсени бузат. Бул напсиден келет. Устаз, айтыңызчы, азыр айтып кеттиңиз, эми бизге напси жаман ойлорду үйрөтөт экен. Ошол напси бизге кандай максатта бизге ушул жаман ойлорду, ушул кумурсканын изинен да жашыруун болгон ширктерди кандай максатта үйрөтөт? Эми напсынын негизги максаты бизге эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн деген кумурсканын изинен дагы жашыруун болгон ширкти үйрөтүүнүн негизги максаты өзүнүн амалыны мактанып башкаларга көрсөтүү максатында. Жана өзүнү жогору коюп, көрдүңөрбү, мен силерден жогорумун, силер менден төмөнсүңөр деп менсинип текеббирленген максатта ушул нерсени кылат. Жана кала берсе, напсы ушул нерседен рахат алат, рахаттанат. Ошондуктан биз кээ бир учурда билип билбей напсы үйрөткөн бузуку болгон арам ойлорго кулак салып, кээ бир ибадаттарыбызды эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүнгө кылабыз дагы ичибиздеги болгон, ички дүйнөбүздө болгон жүрөгүбүздү бузуп алышыбыз толук кандуу мүмкүн. Мына ушул мисал баягы айтып өттүк го. Албетте намаз деди. Албетте намаз эмнеден кайтарат дейт? Бузукулуктан жана жамандыктан кайтарат дейт. Бузукулук кайсы бузукулук? Бул ички дүйнөбүздөгү жүрөгүбүздүн бузукулугу. Жүрөгүбүздү буза турган нерсе напсиден келе турган бузуку нерселер менен бузат. Жана ошондой эле жамандыктан. Жамандык дегени бул жерде Кур'ан-ы Каримде мункар деген сөз менен айтылууда. Мункар дегени шариатка караманча каршы келген нерсе мункар болот. Жана ошондой эле иманга караманча каршы келген нерсе дагы мункар болот. Жана ошондой эле ихсанга караманча каршы келген нерсе дагы мункар болот. Демек, жыйынтыктап айта турган болсок, албетте намаз алдын ала напсыбызден келе турган
ички дүниебизди, сырткы келбетибизди буза турган бузукулуктан кайтарып турат деген. Кайтарат, сактайт, коргойт деген. Устаз эми бул Куранда айтып атпайбы, бул намаз бузукулуктан жамандыктан сактайт деп. Эми биз кандай намаз окусак, же болбосо кантип намаз окусак, ушул биздин намазыбыз бизди ушул бузукулуктардан, жамандыктардан сактайт. Бул дагы өтө маанилүү. Эми аятка дагы, аяттын башына кайта турган болсок, Аллах Таала утлу ма ухи илейке минал китаб дейт. Сага китептен сага вахий кылынып түшүрүлгөн китептин аяттарын тилават кылгының. Мындайча айтканда, Курандын аяттарын тилават кылгының дейт. Бул биринчи буйрук. Демек, биздин намазыбыз чындыгында намаз напсиден келе турган бузукулуктардан жана напсиден келе турган жамандыктардан биздин намазыбыз кайтарыш үчүн биринчи Аллах Тааланын буйругуну так кынтыксыз аткарышыбыз керек. Ал буйрук тилават кылуу, окуу. Эми бул жерде араб тилинде тилават деген сөз 3 мааниси бар. Тилават деген сөздүн 3 мааниси бар. Биринчиси окуу. Окуу дегенибизде Кур'ан-ы Каримдин аяттарын тажвид илиминин негизинде окуу. Бул биринчиси. Экинчиси иттиба деген. Иттиба дегени эргешүү деген. Кур'ан-ы Каримдин аяттарына күнүмдүк турмушта эргешүү деген маанини билдирет. Жашоого алып келүү. Жашоого колдонуу. Колдонуу. Үчүнчүсү ал-амал. Ошол Кур'ан-ы Каримдин аяттарын күнүмдүк турмушта амал кылуу деген. Мына ушул 3 баскычтан Кур'ан-ы Каримдин ар бир аятын 3 баскычтан өткөзсөк, демек биз толук кандуу чыныгы тилават кылган болобуз. Бул демек биз Аллах Тааланын биринчи буйругуну аткардык. Аллахнын экинчи буйругу ва акимус-сала. Намазды тургузгунуң деген. Сөзмө сөз кылып которо турган болсок. Ушул жерде ушул мен суроо берейин дейм, мисалга намаз көп окуйт дейт, анан мисалга көп намаз окубаш керек, намаз тургузуш керек дейт. Бул жерде эми Маун сүрөсүндө келген биринчи аят, экинчи аят Ибрахим алейхиссаламдын дуасы. Маун сүрөсүндө келгенде Аллах субханаху ва таала аузу биллахи минаш шайтанир ражим фавайлул лил мусаллин. Намаз окуучуларга азап тозок болсун дейт. Намаз окуучуларга, намаз тургузуучуларга эмес, намаз окуучуларга. Демек, намаз окуучу менен намазды тургузуучунун айырмачылыгы асман менен жердей десеген болот. Демек, биз момун мусулмандар намаз окуучулардан болбойлук. Намаз тургузуучулардан бололу. Ибрахим алейхиссаламдын дуасы эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Робби жаални муқимас-сала. Жараткан Роббум, мени намазды тургузуучулардан кылгының дейт. Намазды толук кандуу аткаруучулардан кылгының. Ва мин зуррияти. Жана менин урпактарымды дагы намазды толук кандуу аткаруучулардан кылгының. Намазды тургуучулардан кылгының. Роббана ва тақаббал дуа. Жараткан Роббубуз биздин дуабызды кабыл кылгының деген дуа. Ал эми Маун сүрөсүндө болсо, фавайлул лил мусаллин, намаз окуучуларга азап тозок болсун. Кандай намаз окуучулар? Ушу жерде намаз окуучунун 3 аятта 3 сыпатыны Аллах Таала баян кылууда. Ошол биринчиси аллазина хум ан салатихим сахун. Аллазина, алар хум ан салатихим сахун. Алар өз намазы жөнүндө унутуучулар дейт. Унутуп коюшат. Бул эки жүздүүлүктүн белгиси. Кийинки аятта валлазина хум юраун. Алар рия, эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн кылып намазын окушат дейт. Мына ушул демек намазды окуучулардын биринчи сыпаты намаз жөнүндө унутуп калышат экен. Экинчи сыпаты
намазды эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн кылып окушат дейт. Үчүнчү сыпаты маунду берүүдөн дагы сараң болушат дейт. Маун дегени мына күнүмдүк турмушта керектүү болгон нерселерди кошуналар бири-биринен сурай турган нерселер. Ошол нерселерди дагы бергиси келбейт деген сараңдык. Бул мындайча айта турган болсок сараңдык. Демек, биздин чыныгы намаз, окуган намазыбыз напсыбызден келген ичибизди буза турган жана сырткы келбетибизди буза турган жана мункарда эки түргө бөлүнөт. Ички жүрөгүбүзгө болгон караманча каршы келген иштер жана сырткы келбетибизге. Ушул нерселерден окуган намазыбыз кайтарып туруш үчүн биз биринчиден эки Аллах Тааланын буйругун аткарышыбыз керек. Биринчиден Кур'ан-ы Каримди тилават кылуу, толук кандуу тилават кылуу, тилаваттын 3 маанисин айттык. Ошол толук кандуу тилават кылуу, экинчиден намазды толук кандуу аткаруу, же болбосо намазды тургузуу. Кечиресиз устаз, бир суроо, тактоочу суроо бар. Менде жана бизди көрүп жаткандарда деле ушул суроо пайда болсо керек. Эми биз башка бирөөлөрдү чакырабыз да, мисалга, ошол убакта биз намаз окуу деп көпчүлүк айтат. Кел намаз окубайсыңбы деп. Ошондо эгер биз ошентип чакырсак бир зыяны тийеби, тийбейби? Же орусча айтканда жакшысы намазды кел тургуз бир тууган деп айткан жакшыраакпы? Тургуз деп айткан жакшы. Кур'андын тили менен айтканыбыз жакшы да. Устаз, айтыңыз, баягы сиз айтып кеттиңиз, бул Аллах Тааланын эки буйругу. Биринчиси Кур'ан-ы Каримди толук тилават кылуу. Жана ушул жөнүндө 3 мебесин жолун айтып кеттиңиз. Толук тилават болуш үчүн. Эми ошону кантип амалга ашырабыз? Канткени ошону толук тилават кыла алабыз? Бул суроого жооп берүүдөн алдын баягы эсимен чыгып кала электе баягы формуланы айтып коеюн, Кур'андын формуласы. Анан бул сурооңузга жооп беремин. Ушул аяттан Кур'андын формуласын чыгарсак болот. Бул формула ушундай. Кур'анды тилават кылуу, тилават плюс тургузуу эмнени? Намазды. Барабар эмне болуш керек? Барабар бузукулуктан жана жамандыктан кайтарат болуш керек. Мына ушул Кур'андын формуласы. Жөнөкөй эле бир формула, эреже. Күнүмдүк турмуштагы эреже. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, кандай кылсак Кур'ан-ы Каримдин аяттарыны толук кандуу тилават кылабыз? Биз айтып өттүк, тилават деген сөздүн 3 мааниси бар деп. Биринчи мааниси окуу Куранды тажвид илиминин негизинде. Экинчи мааниси иттиба, Кур'ан-ы Каримдин аяттарыны эргешүү. Жашоого алып келүү, амал кылуу. Эрчүү деген. Эргешүү деген сөз бар да кыргыз тилинде. Андан кийин амал кылуу. Мына ушул 3 нерсени биз мисалы үчүн алхамдулилла Кур'ан-ы Каримди тажвид илиминин негизинде окууну үйрөндүк. Эми ага эргешүү менен амал кылуу калды. Ушул жерде ушул эргешүү дегенде мисалга араб тилин мисалга түшүнбөгөндөр, мисалы тажвид Куранды туура окушат, тажвид менен окушат, бирок түшүнүшпөйт. Ошого кантип эргешет? Onun үчүн биринчи Кур'ан-ы Каримдин маанилерине түшүнүүгө аракеттениш керек. Эмне деп окуп, кыргызча котормосу. Андан кийин амал кылууга келе турган болсок, Кур'ан-ы Каримдин мына Кур'анда турат, ушул Кур'ан 6666 аят бар. Ушул Кур'анды бардык аяттарына амал кылуунун жеңил желпи жол-жолоосуну Аллах Таала өзү бир аятта көрсөтүп берген. Ошол аятта Аллах Субханаху ва Таала эмне дейт? Я юханнас, о инсандар. О инсандар деп жалпы инсаниятка Аллах Таала кайрылууда. Жалпы инсандарга. Демек, бул жерде Кур'ан-ы Карим жалпы инсандарга түшүрүлдү дегенди билдирет. Эми Аллах Таала инсандардын назарыны өзүгө тарттыбы? Я юханнас деп, инсандар деп. Эми назарды эмнеге салмакчы Аллах Таала? Силердин Роббуңардан, жаратуучуңардан силерге үгүт насаат келди дейт.
үгүт насаат келди. Эми Кур'ан-ы Каримдин аяттарынын түшүрүлүшүнүн негизги максаты бул Аллах Тааланын үгүт насааты. Демек үгүт насаат жалпы инсандардын катмарына. Падыша болобу, кедей болобу, карапайым адам болобу, ата болобу, перзент болобу, күйөө болобу, аял болобу, ким болбосун, ар бир инсанга Аллах Тааланын үгүт насааты бар Кур'анда. Мисалы үчүн айтайлык, Фираун падышаларга насаат дейлик. Сулейман алейхиссалам дагы падышаларга насаат. Карун байларга насаат. Эгер байлыгына чиренип, менменсинип, текебирленип, басар тусарын билбесе, акыбети эмне болушу корундан насаат ала берсин деген. Ушул сыяктуу эле. Ошондуктан биз Кур'ан-ы Каримди окуп аткан кезде Алланын насаатына кулак салууну үйрөнүшүбүз керек. Өзгөчө напсыбыз менен кулак салууну үйрөнүшүбүз керек. Себеби адамзаттын акылы, жүрөгү, руху, денеси Алланын насаатына кулак салууга даяр. Бирок инсандын денесинде бир нерсе, напсы деген нерсе бар. Ошол напсы Алланын насаатына кулак салууга даяр эмес. Ол кулак салгысы келбейт. Ошол Алланын насаатына кулак салгандан кийин гана напсы менен Алланын насаатына кулак салган болобуз. Кулак салуу дегени угуу бар, кулак салуу бар да, туурабы? Угуу дегени бир нерсени Кур'ан-ы Карим аяттарын уктуңуз, угуп койдуңуз болду, ошо менен чектелет. Кулак салуу дегени Кур'ан-ы Каримдин аяттарын угуп, уккан нерсеңизге күнүмдүк турмушта колдонуп, жана амал кылууңуз ошол чыныгы кулак салуу болот. Ошол напсыңыз менен кулак салмайынча бул чыныгы тилават болбойт. Эми ошол напсы менен качан кулак салгаса, бир эле мисал келтирейин күнүмдүк турмуштан. Мисалы үчүн ар бир момун мусулман бир күндө 5 жолу намаз окуйт. Ошол 5 жолу намаз окуганда бир канча жолу Фатиха сүрөнү кайталап окуйт. Ошо Фатиха сүрөсүнүн биринчи эле аятын алайлык. Эми Алхамдулиллахи Роббил аламин. Алхамдулиллахи Роббил аламин, аламдардын Роббусуга мактоолор болсун деген. Бул жерде эми Аллах Таала биз алсыз пенделерине толук кандуу мактоо айта албагандыгыбыздан өзүнө өзү мактоо айтууда. Эми Алхамдулилла кандай болот? Чыныгы Алхамдулилла. Мисалы үчүн бир эле мисал алайлык. Күнүмдүк турмушта мындай жагдайым болот, мындай жагдайым болот. Бул дегени сиз бул жерде дениңиз сак, байсыз, жакшы жашоодосуз дегени. Мындайда болгондо ору сыркоолуу, кедейлик, кыйынчылык, бале апат дегени. Эми сиз мындай учурда сиздин напсыңыз Алхамдулилланы айтууга жеңил желпи болот напсыңызга. Эми мындай учурда напсыңыз менен Алхамдулилла деп көрүңчү. Ору сыркоо болгон кезиңизде, башыңызга бале апат түшкөн кезде, кедейчилик, кыйынчылык. Демек, бул чыныгы Алхамдулилла эмес. Инсандын эки жүзү бар деген. Алла дени сак болгонуңузда Аллага мактоо айтасыз, ору сыркоолуу болгонуңузда же болбосо кедейлик, бай болгонуңузда Алхамдулилла дейсиз напсыңыз менен. Бирок ошол байлыкты тартып алганда Алхамдулилла дей аласызбы мынандай сыяктуу? Эмне кылганым үчүн алып койдуңуң дейт. Алланы сурак кылмакчы болосуз. Алланын өкүмүнө караманча каршы келесиз, наразы болосуз. Эми чыныгы Алхамдулилла ушул эки абалда тең мындай болсоңуз, ошол толук кандуу Алхамдулилла. Эми биз пенделер алсызбыз, баары бир толук кандуу болбойт. Өзүбүзгө жараша бир аз толук кандууга жакыныраак болот дегенибиз. Мына ушул напсыңызга кулак сал, напсыңыз менен Алланын үгүт насаатына кулак салуу деген ушул. Напсыңызды бир кыл немелерди кармасаңыз ушул болот. Эми бул жерде эми напсыңыз менен Алланын үгүт насаатына кулак салууну үйрөнүп, кулак салганыңыздан кийин
Ва шифау лима фиссудур болот. Аяттын башынан келебиз. Эй инсандар, силерге Роббуңардан, жараткан Роббуңардан силерге үгүт насаат келди. Жана көкүрөктөгү болгон нерселерге шифа келди дейт. Көкүрөктөгү болгон нерселерге шифа келди дейт. Көкүрөктө эмне нерселер бар? Жүрөк, көп нерселер бар. Түшүнүктүбү? Эми качан биз напсыбыз менен Алланын үгүт насаатына кулак салганыбыздан кийин гана ошол Алланын үгүт насааты эмне болот? Көкүрөктөгү болгон нерселерге шифа болот. Бул дегени руханий шифа. Бул дегени жүрөктүн шифасы. Бул дегени денеге шифа, акылга шифа, бардык нерсеге шифа. Мына ушундай абалда, демек, эми жыйынтыктап айта турган болсок, тилаватка келебиз да, Кур'ан-ы Каримдин тилаваты. 3 баскычтан өтөт дедик. Ошол 3 баскычты толук кандуу кылыш үчүн Кур'ан-ы Каримди ушундай ачып туруп, кайсы бир жеринен окуп аткан кезиңизде бир аятты окугандан кийин өзүңүзгө өзүңүз суроо бериң деген. Аллах Таала ушул аятта менин напсиме өзгөчө эмне насаатты айтмакчы. Ушундай ниетте бир аятты окуганыңыздан кийин өзүңүзгө өзүңүз суроо беришиңиз керек. Аллах Таала ушул аятта мага менин напсиме эмне насаат айтмакчы деген суроону берип окусаңыз, ошол Алланын насаатына напсиңиз менен кулак салсаңыз, демек Кур'ан-ы Каримдин бардык аяттарына амал кылган болосуз. Демек, Кур'ан-ы Каримдин аяттарына амал кылуунун ачкычы напсы менен кулак салууда деген. Мына ушунда толук кандуу тилават ушунда болот. Ошондо Аллах Тааланын баякы Анкабут сүрөсүндө утлу ма ухи илейке минал китаб. Кур'андын аяттарын тилават кылгының деди го, окугунуң деди. Ошондо толук кандуу аткарган болобуз. Устаз, Алланын биринчи буйругун айтып өттүңүз, экинчи буйругунда намазды тургузгула деп айтып атат. Эми биз кандай кылышыбыз керек? Биз что намазды окуучулардан эмес, намазды тургузуучулардан болуш үчүн. Бул бая аятта айтып өттүк, албетте намаз бузукулуктан, жамандыктан кайтарат дедик. Качан? Эки буйрукты аткарсак дедик. Биринчи буйругун айтып өттүк, эми мына сиз экинчи суроону берип атасыз. Кандай кылсак намазды тургузуучулардан болобуз жана намазды окуучулардан болбойбуз деген суроо. Эми намазды тургузуш үчүн, намазды толук кандуу аткарыш үчүн намаздын парздары бар. Мындайча айтканда, намаздын 12 парзы бар. Сырткы, ички. Ушул 12 парз намаздын устуну булар. Мисалы үчүн, ушул зданиянын несущий конструкциялар бар го, устуну. Алсыз бул здания кулап түшөт. Туурабы? Ушул сыяктуу эле намаздын неси бар? Намаздын түркүктөрү бар. Ошол түркүктөрсүз намазды тургузуу мүмкүн эмес. Булар парз, Алланын акысы дейт. Биздин мойнубузга, пенделерге жүктөгөн Алланын акысы болот. Мына ушул түркүктөрдү, Алланын акысыны биздин мойнубузда болгон милдетибизди так кынтыксыз аткармайынча намазды тургузуу мүмкүн эмес. Ушул биринчи баштапкыч кыла турган ишибиз ушул. Андан сырткары намаздын важиптары бар. Бул дагы ошол намаздын түркүктөрүнө жакыныраак нерселер, Ханафи мазхабы боюнча. Фарз, важип деген нерселер бар. Мисалы үчүн кыраат кылуу фарз болсо, Фатиханы окуу важип болот. Андан соң намаздын эмнеси бар? Намаздын сүннөттөрү бар. Намаздын важибы да Алланын акысы болот. Айырмачылыгы фарз менен важиптин: фарз Курандан буйрулган, важип болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн
буйрулган, бирок катуураак айтылган. Бул жерде усулул фик алымдарыбыздын эрежелери бар. Аны фарз менен важиптин кандай ажыратуу немелери. Ал темага кирбейли. Андан кийин сүннөттөрү бар. Булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнеси? Сүннөттөрү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүдөгү болгон акысы деген. Ошолорду да толук кандуу аткарышыбыз керек. Оларды эми тургузушубуз керек. Андан кийин важиптар немелери бар, мустахабтары жана адептери бар аларга жөнүндө. Эгер булардын баардыгын айтып өтүрө турган болсок, сиз менен биз бул нерседе өтө көп узарып кетет. Ошондуктан биз намаздын түркүктөрү, намаздын ичиндеги сыртындагы болгон фарздары менен гана чектелели деген ниеттемин. Ошол намаздын сыртындагы болгон фарздары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошол намаздын сыртында болгон биринчи фарзы, мындайча айтканда, биринчи шарты, кээ бир китептерде шарт дейт, кээ бир китептерде фарз дейт. Биринчи фарзы тахарат, даарат. Даарат дегенибизде эмнени түшүнөбүз? Даарат дегенде даарат алуу, тазалануу. Фик илими кандай туура даарат алууну үйрөтөт бизге. Напсы тарбиялоо илими. İçimizdeki içki kelbetibizdi dagы кандай тазалоо илимин үйрөтөт бизге. Мисалы үчүн бетибизди жууп аткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадистери бар. Адам баласы момун мусулман бетини, жүзүнү жууп аткан кезде жүзүнү жууган суу менен акыркы тамчысы тамчылагангача дейт, бети менен кетирген, көзү менен кетирген күнөөлөрү төгүлөт дейт. Демек, сырткы келбетибизди суу менен тазаласак, ички келбетибизди, ички дүйнөбүздөгү болгон жүрөгүбүздү тообо менен тазалашыбыз керек деген. Бир Бакара сүрөсүнүн бир аяттын бир бөлүгүндө гана ушу нерсени моралдуу түрдө тазалануу, руханий түрдө тазалануу жана дененин тазалыгы жөнүндө бир аяттын бөлүгүндө Аллах Таала айтып өткөн. Эмне дейт? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин. Албетте Алла кимди жакшы көрөт? Тооба кылуучуларды, өтө көп тооба кылуучуларды жакшы көрөт. Биринчи, кимди жакшы көрөт экен? Өтө көп тооба кылуучулар. Тооба бул жүрөгүбүздүн даараты. Денебизди кандай суу менен тазаласак, тооба менен жүрөгүбүздү тазалайбыз деген. Жана ушул жерде Таввабин дейт. Таввабин дегени өтө көп тооба кылуучу дегени. Жана кимди жакшы көрөт? Инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин. Жана тазалануучуларды жакшы көрөт. Мутатаххирин материалдуу түрдө тазалыкты айтылат. Демек, дененин тазалыгын да жакшы көрөт деген. Демек, бир таарат алып аткан кезде жүзүбүздү жөнөкөй тил менен айта турган болсок, жүзүбүздү жууп аткан кезибизде жүзүбүздү суу менен тазалап атабыз. Ошол эле мезгилде жүрөгүбүздү тауба менен тазалашыбыз керек. Аллахым, мен жүзүм менен кетирген ката кемчилдиктерим, күнөөлөрүмдү тазалаганың деп Аллага жалынып, жүрөк менен жалынып, жалбарып кайрылышыбыз керек деген. Мына ошондо жүзүбүздү жугушубуз менен жүзүбүздөгү болгон көзүбүз, тилибиз, мурдубуз, кулагыбызды менен кетирген ката кемчилдиктердин, күнөөлөрдүн, калдыктарыны, жүрөктөгү болгон калдыктарыны тазалайбыз деген. Ошондо толук болот. Колду жууп атканда дагы Аллахым, мен колум менен кетирген ката кемчилдиктерим, күнөөлөрүмдү кечиргениң деш керек. Бутубузду жууп атканда дагы дал ушундай. Себеби хадисте, ошол ривайет кылган хадисте бет менен кол жана бутту үчөөнү мисал келтирет. Мына ошондо гана иншалла даарат алганыбызда ички дүйнөбүздүн, жүрөгүбүздү тазалап, жана сырткы келбетибизди дагы тазалаган болобуз. Себеби Аллах Тааланын алдында жүрөгүбүздүн абалы өтө маанилүү. Абу Хурайра радıyallahu anhu ривайет кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Инналлаха ла янзуру иля суварикум. Аллах Таала сыртқы келбетиңерге назар салбайт дейт. Валакин янзур иля кулубикум ва амаликум. Бирок дейт силердин жүрөгүңөргө жана амалдарыңарга назар салат. Жүрөк мына мисалы үчүн сырткы келбетиңизди тазаланып, Аллаху акбар деп намазга турмакчысыз. Сырткы келбетиңиз таза. Бирок ички келбетиңиз, жүрөгүңүз иплас. Кандай кабыл кылат Алла? Сырткы тазалык кандай маанилүү болсо, демек ички тазалык да ошончолук маанилүү мемеде кармаш керек. Андан да маанилүүрөөк. Андан маанилүүрөөк. Себеби жүрөк уже Аллах келбетке эмес жүрөккө карайт. Жүрөк Алла назар сала турган мүчө. Биринчи ирет. Алла эмне амал кылбайлык, эмне ибадат кылбайлык, Аллах Таала баштапкы сиздин жүрөгүңүзгө назар салат. Жүрөгүңүздө кандай ниет менен турасыз? Намаз окуп атканда эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн ниетте турасызбы же Алланын ыраазычылыгы үчүн турасызбы? Жүрөктүн даараты бар ошондой эле. Мисалы үчүн фикх илимиде сырткы дааратыңыз кандай бузулушуну үйрөткөн болсо, бул нафсты тазалоо илими жүрөгүңүздүн дааратыны дагы эмне кылат? Жүрөктүн да дааратыны жаңылоону үйрөтөт. Жүрөктүн дааратын эмне бузат? Мисалы үчүн бир эле мисал айтып өтөйлү. Көрө албастык. Бирөөгө байлык берди, бийлик берди, мансап берди, сиз ошол адамды көрө албайсыз. Мисалы үчүн. Көрө албастык эмне дегени? Көрө албастык жүрөктүн дааратын бузат дегени. Бул эми эч кандай бир китептерде жазган эмес, бирок рухут тарбия, ихсан илимиде бар бул нерселер. Фикх китептерде жок. Ушул жерде көрө албастык эмне? Көрө албастык бул Аллах Таала көрө албастык деген эмне деген? Кандай түшүнөсүз мисалы үчүн көрө албастык? Көрө албастык Орун алмашып калайлык, мындай эми мен сизге суроо берейин. көрө албастык мисалга Аллах бирөөгө байлык бере турган болсо, эмнеге ага берди, мага бербеди деген. Туура. Эми ушул азыр ушундай сүйлөсөңүз, адамдар жеңил желпи кабыл кылат. Бирок бул көрө албастыкты жөнөкөй тилде которуп берсеңиз, башкача кабыл кылат. Мисалы үчүн, көрө албастык дегени Аллах Таала ага берди, мага бербеди, Аллах Таала адилетсиз деген нерсени билдирет. Аллах Тааланын адилеттүүлүгүнө шек көмөгөнүм бар дегени. Ага берди, эмне үчүн мага бербей атат? Демек Аллах Таала адилетсиз деген маани чыгат. Наузу билла. Ушул нерсе көрө албастык кылдыңызбы, жүрөгүңүз ипластанды дегени. Ошол көрө албастык каерден келип чыгат? Напсиден келип чыгат. Напсыңыз көрө албастык деген арам ойду үйрөтөт сизге. Сиз напсыңыз үйрөткөн арам ойдуга кулак салып, жана көрө албастык кылсаңыз, ошол жүрөгүңүздү иплас кылат, кирлетет деген. Иплас болот жүрөгүңүз. Эми иплас болгон жүрөктү эмне кылыш керек? Тооба менен тазаламайынча жүрөк тазаланбайт деген. Эми ушул дааратка келип токтолдук. Демек намазды тургузуш үчүн биринчи шарт эмне экен? Дааратты толук кандуу кылуу. Даарат жөнүндө айта турган болсок сөз көп. Бирок биз намаз негизги темабыз намаз да. Намазды кандай тургузуу? Демек дааратты толук кандуу аткарышыбыз керек. Кыска нуска айта турган болсок. Демек дааратты алганыбызда даараттын тооба менен жүрөгүбүздү тазалайбыз, суу менен денебизди тазалайбыз. Ошондо Аллах Тааланын алдына барган кезде биз жүрөгүбүз да таза, сырткы келбетибиз да таза ойдон барабыз. Мына ушу намаздын сырткы парздарын биринчисин аткардык дейлик. Бул жөнүндө да сөз көбүз негизи. Кыскартып айтып атабыз. Экинчи тахарату сияб дейт, кийимдин тазалыгы. Ушул эле неменин ичине кирип кетет. Кийимдин тазалыгы. Кийим эки түргө бөлүнөт. Кур'ан-ы Каримде Аллах Субханаху ва Таала Аузу биллахи минеш-шейтанир-раджим я бани Адам дейт. О адамдын урпактары. Код анзална алейкум либасан ливари саватикум вариша.
чындыгында биз силерге кийимди бердик дейт. Эмне үчүн? Ливари саватикум, ауратыңыздарды бекитишиңер үчүн дейт. Вариша эмне үчүн? Силер адеми кооз көрүнүшүңөр үчүн дейт. Валибасу таква даликал хайр. Таква деген кийим эң жакшысы дейт. Таква деген кийим дейт. Такваны Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде либас деп, кийим деп атоодо. Демек жүрөктүн кийими эмне экен? Таква экен. Эми намазга баруудан алдын эмне кылыш керек? Намазды тургузуудан алдын, окуудан эмес, тургузуудан алдын. Намазды тургузуудан алдын кийимибиз, сырткы келбетибиздеги кийимди дагы таза кармашыбыз керек. Ички келбетибиздеги, жүрөгүбүздөгү болгон таква кийимини кир болуп калбоого аракеттенишибиз керек. Демек, мисалга эми көпчүлүгүбүз тилекке каршы дененин тазалыгын, сырткы эле тазалыкты сактайт экенбиз, бирок ички тазалыкты көпчүлүк сактабай калат экенбиз. Дал ушундай. Эми бир күнөө кылса Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадистери бар. Бир күнөө кылса, демек жүрөктөгү карадак пайда болот дейт. Мына ошол карадак менен таква деген кийимиңиз не болду? Иплас болду дейли. Эми ол кийимди жууш керек да. Жууп туруп, таза болуп туруп, анан кийин намазды тургузушубуз керек. Баягы жыйынтыкка жетиш үчүн. Албетте намаз напсиден келе турган ички сырткы бузукчулуктан кайтарат дедик го. Ошол болуш үчүн ошол жыйынтыкка, ошол формуланы күнүмдүк турмушка амалга ашырыш үчүн ички кийимибизди дагы, сырткы келбетибиздеги кийимибизди дагы таза кылып туруп анан намазды тургузушубуз керек. Дагы бир аятта Аллах субханаху ва таала эмне дейт? Ва сиябака фатаххир дейт. Сиябака дегени кийимиң, кийимиңди таза кылгының дегени. Тазалагының дегени. Кийим дегенде бул жерде Аталла Сакандаринин устазы Абул Аббас Мурси рахматулла алейх 7-8 кылымдагы белгилүү залкар алымдарыбыздан ушул аятты чечмелеп, кийим экиге бөлүнөт дейт ушул жерде. Демек, кийимди дагы, эки түрлүү кийимди дагы инсан, момун мусулман таза кармоого аракеттениш керек. Намазды тургузуудан алдын ошол кийимдерин дагы тазалап барыш керек деген. Даарат кийимдин тазалыгы, андан кийин намаз окуй турган жердин тазалыгы. Бул эми момун мусулман үчүн жер каерде болсун намаз окуй берет. Бир гана шарты бар, ошол окуй турган немеси, намаз окуй турган жери, намазды тургуза турган жери таза болуш керек. Андан кийин сатрыл аврат. Ауратты бекитүү. Аврат эми эки түргө бөлүнөт, кыска айта турган болсок. Адам атабызга, оба энебизге Аллах Таала ушул дарактын мөмө жемишин жебегиниң деди, туура? Жеп койгондо материалдуу түрдө аврат ачылды, жана моралдуу түрдөгү эми аврат ачылып калды деген. Моралдуу түрдө абири ачылды деп кыргыз тилде сүйлөйбүз го, абири ачылып калды деп. Ошол абир моралдуу аврат болот. Демек, моралдуу дагы аврат. Ооба. Алланын алдыда, периштелердин алдыда Адам алейхиссалам шерменде болду деген. Шайтанга кулак сала турган болсок, напсиге кулак сала турган болсок, моралдуу түрдө, материалдуу түрдө авратыбыз ачылат деген. Эми сатыр аврат түшүнүктүү. Сатыр авраттан кийин вакыттын кириши. Вакыт болмоюнча намаз окуш парыз болбойт. Вакытты дагы Аллах Таала Жибрил алейхиссаламды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жиберди дагы. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга намазды үйрөткүнүң деди. Биринчи күнү бардык 5 вакыт намазды алгачкы намаз убактысы киришинде намаз окуп үйрөтүп берди. Экинчи күнү келип намаздын ар бир убактысы аяктаган убактысында келип аны үйрөтүп берди. Мына ошол биринчи күндөгү үйрөткөн менен экинчи күндө үйрөткөн ушул намаздын убактысы болду деди.
Эми ушул убакытты ким белгиледи? Алла өзү белгиледи. Эми ошол убакытта момун мусулман ошол убакытка Алла белгилеген убакытка кечикпестен барып, Алла менен сырдуу сүйлөшүп намаз окуш керек деген. Мунажат дейт. Мунажат дегени сырдуу сүйлөшүү деген маани билдирет. Мисал үчүн сиз бир адам менен макулдашдыңыз. Мынанчанчы күнү, мынанчанчы саатта кездешели дедиңиз. Өтө бир сиздин күнүмдүк турмушуңузга өтө маанилүү бул кездешүү эле. Ошого бирок сиз кеч калып бардыңыз. 1 саат, 2 саат кеч калып бардыңыз. Сиз үчүн өтө маанилүү. Же болбосо сиздин бир бизнесиңизде, же болбосо дагы бир контрактыңызды подпись кое турган, кол кое турган бир маанилүү ушунчалык деңгээлде. Ошол кездешүүгө кандай кылып барасыз? Эми бул пенде менен пенденин ортосунда болгон кездешүү. Эми Алла менен кездешүүгө эмне үчүн сиз кеч калып барасыз? Пенде менен пенденин кездешүүдө өз убактысында барышка аракеттенесиз. Сиздин пайдаңыз бар себеби. Эмне үчүн Аллах Тааланын кездешүүнө сиз кеч калып барасыз? Аллах Таала убакытты белгилеп койду. Эй пендем, мына убакытта мен сени күтөмүн. Келгиниң деди. Бул убакыт. Биздин күнүмдүк турмушубуз убакыттан турат. Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва наудду лахум иннама наудду лахум удда" дейт. Албетте биз алардын дем алып, дем чыгарганын эсеп кысап кылып койдук дейт. Менин сиздин ар бир инсандын дем алып, дем чыгаруусу эсеп кысап кылынган. Акыркы дем алып, дем чыгарууда ажалыңыз келет деген. Ушул убакыттан турат. Убакытты үнөмдөгүнүң, убакытты туура пайдалангының деген маани бул. Убакытты өткөзсөңүз, аны кайтарууга мүмкүн эмес. Ушундай бир ибадаттар бар. Мисал үчүн, сиз багымдат намазын каза кылып окуй албадыңыз бир себептерге көрө. Анын казасын окууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ушундай бир ибадаттар бар. Анын убактысын өткөзгөндөн кийин анын казасы болбойт. Ошондуктан биз убакытты үнөмдөп, убакытка маани беришибиз керек деген. Эми убакыттан кийин истикбалыл кыбла. Кыблага жүздөнүү. Кийинки парз. Кыблага жүздөнүү деген Аллах Субханаху ва Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Фавалли вajhaka шатрал масжидил харам" деди. Жүзүңдү кыблага бургунуң деди. Масжидил харам. Масжидил харам тарафка бургунуң деди. Кыблага жүздөнүү дегендин кыска нуска айта турган болсок мааниси, биз мына сырткы келбетибиз менен, жүзүбүз менен кыблага жүздөндүк дейли. Ушул толук кандуу жүздөнүү дей алабызбы? Сырткы келбетибиз менен жүздөндүк мына. Каба. Мына ушу тарап Каба. Мен Аллаху акбар деп ушу Кабага жүздөнүп турамын. Ушу Кабага жүздөндүм дей аламынбы? Толук кандуу. Сырткы гана келбетим менен. Жок. Эмнеге? Менин акылымда ой пикирим каерде? Аллага жүздөнүп атамбы акылым менен? Акылымдагы ой пикир менен. Жүрөгүмдөгү ниетим менен. Алла жөнүндө ниет болуп турабы? Же ниет дүйнөдө базардабы? Же соодадабы? Намаз окуп атабыз, соодамды кантип сатып алсам экен деген ой пикирде турабыз да. Мына Москвада намаз окуп атабыз, 2 ракат намаз окууга чейин мекенибиз Кыргызстанга барып, кайтып келип намазды бүтүрүп койдуңуз. Ой пикир менен. Ушул адамды, ушундай адамды кыблага жүздөндү дей алабызбы же дей албайбызбы? Албетте жок. Бул сырткы гана келбети менен кыблага жүздөндү деген.
Кыблага жүздөнүү дегени жүрөгү менен, акылдагы ой пикири менен, барлыгы менен. Кала берсе да кийим кечеси менен дейт. Мына мисалы үчүн фик китептерде жеңиңизди мындай түрүп алуу дагы макрух болуп эсептелет. Кыблага жүздөнбөй турат. Кыблага караманча каршы болуп турат деген. Мынандай турганыңызда демек ушул дагы кийимиңиз дагы кыблага жүздөндү деген. Кала берсе дейт, жада калса ушу кийген кийимиңиз менен дагы кыблага жүздөнүү. Жүздөнсөңүз, мына ушул дагы намазды тургузуучулардан, толук кандуу аткаруучулардан болосуз. Албетте дагы айтып өтөмүн, биз бул нерселерди кыска нуска гана айтып өтүп атабыз. Эми акыркы кийинки фарзы ниет. Сырткы фарздардан ниет. Ниет өтө маанилүү. Устаз, ниетке өтөрдөн алдын бир суроо. Мисалга, биз намазга турганда Аллаху акбар дейбиз го. Ошенткенде бул балким рухий тарбияда айтылган. Ошо тактап үчүн. Аллаху акбар дегенде ошо дүнүйө бүт проблема барын чыташ керек деген рухий тарбия китептеринде барбы? Бул эми сиз азыр кийинки сабактын суроосун берип атасыз. Себеби сабак узарып кетсе дагы көрүүчүлөргө бир аз кыйын түйүлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан кийинки чыгарылышта сиз менен намаздын ичидеги 6 фарзды кандай тургузабыз деген маселени сүйлөшөбүз сиз менен, маектешебиз. Алла насип кылса, иншалла. Ошондуктан бул ниетке кайта турган болсок, ниет өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху риваят кылган хадисти бардык мусулман катмары жакшы билет. Иннамал амалу бинният. Ушул хадистердин каймагы дейт. Мадарил хадис дейт муну. Хадистердин каймагы. Ушул хадистердин бардыгын топтоп туруп, хадистерди конспект кылып берейин дей турган болсоңуз, ошо конспекттин биринчи хадиси ушул болот. Иннамал амалу бинният хадис болот. Ушул иннамал амалу бинният хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үммөтүнө эмнени үйрөтмөкчү? Ниет кылууну үйрөтмөкчү. Туура ниет кылууну үйрөтмөкчү. Бул боюнча сиз менен бир маек кылганбыз ниет жөнүндө. Мына көрүүчүлөргө эгер мүмкүнчүлүктөр болсо, алдыңкы ниет жөнүндөгү маегибизди көрүп алсалар болот. Эми ниет жөнүндө кыска нуска айта турган болсок, иннамал амалу бинният хадис дейт. Имам Шафи рахматуллаху алейхи ушул хадисти чечмелеп атып айтат. Илимдин жарымы ушул хадисте дейт. Мына бардыгыбыз, мен дагы илим талап кылуучуларданмын деп өзүмдү эсептеймин. Ушул илимдин жарымы каерде экен? Илимдин жарымы ниетте. Себеби ниет кандай болсо, биздин кылган амалыбыздын жыйынтыгы ham, натыйжасы ham дал ушундай болот. Ахмад ибн Ханбал рахматуллаху алейх ниет илимдин 3/1 бөлүгү деген. Себеби имам Шафинин көз карашы боюнча амал, ниет экөө илим эки нерседен турат. Ахмад ибн Ханбалдын көз карашы боюнча ниет 3-кө бөлүнөт деп, ошол ниет 3/1 бөлүгү дейт. Демек, ниет 3/1 бөлүгү болобу, илимдин же болбосо илимдин жарымы болобу, ушул ниет кылууну, туура ниет кылууну үйрөнүшүбүз керек. Буга 5-кылымдын залкар алымдарынан Абу Талиб эль-Макки рахматуллаху алейх Илмул Кулуб деген китеп жазган. Жүрөктөрдүн илми деген китеп. Жүрөктүн илми кайсы илим дегенде, ошол китепте башынан аягына чейин кандай туура кылуу, ниет кылуунун туура жол жобосуну чечмелеп берген. Демек, намаз кылып аткан кезде дагы эл көрсүн, эл уксун, кожо көрсүн, жана башка ушуга окшогон дүйнөлүк болгон иштерден арууланып, Аллах Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн ниет кылып намаз окусак, иншалла, ошондо гана намазды тургузгандардан болобуз. Ошондо гана намазды толук кандуу аткаруучулардан болобуз. Бая Ибрахим алейхиссалам дуасын окудук го. Робби жаални мукимас сала деди. Аллахым, жараткан Роббум,
Meni deyт, namazды turguzuvchilardan qilg'inim, namozni to'liqqanli atqaruvchilardan qilg'inim degan. Ошолордон болуш үчүн демек намаздын түркүктөрү болгон, намаздын сырткы, ички түркүктөрү болгон ошол түркүктөрдү өтө сыпаттуу ихлас менен аткарышыбыз керек. Мына ушундай. Ошондо гана иншалла баякы айткан формула иштейт. Кур'ан Карим аяттарын тилават кылуу плюс намазды тургузуу барабар напсыбыздан келе турган бузукчулуктан, напсыбыздан келе турган жамандыктан кайтарат деген формула иш жүзүнө ашат иншалла. Машалла устаз, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Каримбек Русулбек устазыбыз менен намаздын баалуулугу, намазды кантип тургузабыз деген суроолордун үстүндө маек курдук. Бул намаз боюнча биринчи чыгарылыш. Иншаллах, Аллах насип кылса, экинчи чыгарыштагы жакын арада дагы маек кылып чыгарабыз. Эгер намаз боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, өзүңүздүн сурооңуздарды жазсаңыздар, иншалла Аллах насип кылса устаздан жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүнкү маегибиз ушундай жеке мага кыска маек болуп калды, тилекке каршы, убакыттын тарлыгына байланыштуу. Бирок өтө пайдалуу болду деп ишенемин. Ошон үчүн кийинки чыгарыштан көрүшкөнчө, урматтуу мекендештер, устаз сизге дагы бир жолу Алла ыраазы болсун. Көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.